акчалай бердик, жетишпеген кредит алдым. Нет, ну суть в том, что, понимаете, это АРУ Джилдыз өзгөнүн шарту не заплатила. То стоимость вот этого земельного участка должна быть столько стоить, да? Или вот это вот столько. То есть стороны определяют. Борборуздагы ВЭФА соода борбору 2006-жылы түрк ишкерлери тарабынан негизделген. 2016-жылдын сентябрь айында түрк ишкерлери АРУ Жылдыз аттуу компанияга ВЭФА соода борборун саткан. Ал эми АРУ Жылдыз компаниясынын 50%-ын Назарбекова Умсун айым сатып алган. Бирок 2017-жылдын 12-июлунда ВЭФАны мурда жетектеген компания убагында мыйзамсыз жол менен сатылган деген жүйө менен райондор аралык сот ишин ачтырган. Өзүбүздүн буга чейин дагы мүлктөрүбүз бар болчу, аларды бердик, акчалай бердик, жетишпеген кредит алдым. Ошону менен ВЭФАны сатып алууга туура келди. Белгилей кетсек, 2016-жылдын 15-16-июлга караган түнү Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракети көрүлүп, ийгиликсиз аяктаган. Жалпысынан 3000ге жакын жарандын мүлкү алынып, дээрлик 200 адам темир тор артына киргизилген. Ошол окуяга тиешеси бар делип, ОСО Өзгүн иншаат Такютве Тажиреттен компаниясынын мурдагы кожоюну жана 9 негиздөөчүсү сырттан кезилип, мүлктөрү мамлекеттик башкарууга алуу чечими чыккан. Мындан улам ОСО Өзгүн иншаат Такютве Тажиреттен компаниясына мурда ээлик кылган ВЭФА соода борборунун Түркия мамлекети кайтарып алууну максат кылышууда. Бирок ал көтөрүлүшкө чейин ВЭФА соода борбору ОСО АРУ Жылдыз компаниясына өтүп кеткен. Июль айында экен Турцияда переворот болбоду. Ошол переворот болгондон кийин буларда Гүлен менен азыркы бийликтин ортосундагы келишпештиктер пайда болду. ВЭФА центрди ошол террористтердин жасаган объектиси деп буну тартып алгылары келип атат. Баягы мен бул айтып атпаймынбы, мен Турция мамлекетинен алган жокмун. Азыр бизге мамлекеттин өкүлдөрү сотко берип атпайбы бизди, мынакей тиги азыркы посол. А мен алардан алган жокмун. Мен ошол Турция мамлекети нормально иши болуп турган переворотко чейинки нормально иштеп аткан бизнесмендеринен сатып алгам. Ал эми алар болсо ошол бизнесмендерди күнөөлөп атышат, чтобы ошол мезгилдеги переворотко катышкан деп. А буну мен бизнесмендерден сатып алдым. А эгер мен Турция мамлекетинин өзүнүн доосу болсо, же бир экономический нерсеге чыгымдар болсо, алар ошол бизнесмендерди сотко бериш керек да. Почему кыргыз жараны бул жерде страдать этиш керек? ВЭФАны кайтарып алууну максат кылган компаниянын жактоочусу жогорку соттун чечими чыкмайынча коомчулукка бул факт боюнча ачык маалымат берүүдөн баш тартты. Ошол эле учурда төмөндөгүлөрдү кошумчалады. Почему она упорно умалчивает в части того, что, понимаете, в 1,5 раза стоимость ВЭФы снизили. Но они снизили в порядке на 400 миллионов ниже. Я вопрос этот ставлю 400 миллионов ниже, потому что заключение эксперта есть. Понимаете, это среднерыночная стоимость ВЭФы. На 400 миллионов ниже у них. Это во-первых. Во-вторых, земельный участок они продают за 50 тысяч сомов. Обратно же на основании заключения экспертов среднерыночная стоимость данного земельного участка стоит 171 миллионов с копейками, да, там. Нет, ну суть в том, что, понимаете, это АРУ Джилдыз Өзгүн иншаату не заплатила. АРУ Джилдыз Өзгүн иншаату не заплатила. Ребят, сейчас, понимаете, они пытаются вывернуть это все наоборот, да, что мы говорим. Нет, извините, простите, ты иди сама доказывай, что ты брала. Но мы здесь-то у нас-то по делу доказано, что она ничего, АРУ Джилдыз, что Өзгүн иншаату ни копейки не платила. Жактоочунун айткандары боюнча ВЭФА соода борборунун юристинен мындайча жооп алдык. Почему же она не сказала, что стоимость ВЭФы на 400 миллионов сомов было занижено? Дело в том, что здание ВЭФА-центра было построено в 2006 году. Ну, многие зрители, может быть, даже присутствовали и знают, какая была ВЭФА первоначально, когда она только была построена. Срок амортизации любого здания составляет 10 лет. Соответственно, в 2017 году уже прошло 11 лет. И были независимые оценщики, которые провели рыночную оценку здания
на 2017 год, и, естественно, они снизили стоимость, потому что были уже новые постройки, были уже другие бизнес-центры, новые торговые центры, и поэтому, естественно, рыночная стоимость снижается. И кроме того, здание эксплуатируется, проходит очень много людей. Естественно, начинает где-то протекать крыша. Уже не те подъездные пути, то есть здание требует ремонта. Это вот что касается заниженной стоимости. Теперь, что касается вопроса, почему она не сказала, что купила участок за 50 тысяч сомов, стоимость которого составляет 171 миллионов сомов. Дело в том, что, как знают люди, что когда построено здание на земельном участке, то уже стоимость этого земельного участка оценивается вместе со зданием. То есть земельный участок – это не ровная поверхность земли, это уже земельный участок, на которого находится здание, большое здание. И уже стоимость не только земельного участка, но и всего здания при продаже оценивается вместе. Теперь дальше. Почему именно стоимость, 171 миллион сом? Дело в том, что согласно Земельного кодекса, статьи 35 Земельного кодекса, пункт 2, стоимость земельного участка определяется соглашением сторон. То есть у нас нигде не написано в законодательстве, что стоимость вот этого земельного участка должна быть столько стоить, да? Или вот это вот столько. То есть стороны определяют, за сколько, что они будут продавать. И, как я уже сказала, что к нам, вернее, в Ару-Жылдыз перешло не право собственности на этот земельный участок, а право временного пользования, потому что этот земельный участок находится в аренде на 49 лет и был передан во временное пользование. То есть это уже не право собственности. Право собственности и тогда, и на сегодняшний день правом собственником является государство Кыргызской Республики. И от них было получено согласие после того, когда они узнали, что так как здание перешло к АСО Ару-Жылдыз, соответственно, они дали свое разрешение на передачу данного земельного участка уже на праве временного пользования АСО Ару-Жылдыз. То есть здесь ничего нарушено не было. Все было в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. ВЭФАнын юристи бардык документтер жайында экендигин, райондор аралык шаардык соттон бир эмес бир нече жолу жеңип алгандыгын айтат. Бизнес борборунун азыркы кожоюндары алгачкы жолу райондук жана шаардык сотту жеңип, бирок жогорку сот ишти кароо үчүн кайра райондук сотко жиберген. Ал эми экинчи айланбада да мурдагы эле көрүнүш кайталанып, эки жолу тең сотту жеңишкен. Эми жакын арада иш жогорку сотто каралуусу күтүлүп жатат. Бирок Умсун Назарбекова сот процессине түрк элчиси катышып жатканын сотторго болгон кысым деп сыпаттайт. Ал эми ошол түрк элчисинин ошо жерге барып атканын мен өзүм туура эмес деп ойлойм. Негизиненчи ал эми сотторго мындай давление болуп калабы, эми ушу кызматта иштеген. Конечно, баардык адам сотко катышууга биздики ачык, мүмкүн укугу бардыр. Бирок негизи как кызматкер катары, как элчи катары эки жактын тең эмесин элчилер эми ошондой болуш керек да. Бияктын дагы, Турциянын дагы эки элдин бир тынчтыгын сактап, эки элге бир жакшы жышаандарды алып келип, жакшы иштерди алып келип, коомчулукта эки мамлекеттин өнүгүүсүнө зор салым кошушу керек да. Бул кадрда түрк элчиси эски аянтта жайгашкан жогорку сотко бир нече адамдардын коштоосунда кирип кеткендигин көрүүгө болот. Албетте соттук отурумга катышууга мыйзам бөгөт койгон эмес. Бирок элчинин автоунаасы жогорку соттун эшиги алдына чейин келүүсү жол кыймылдарынын эрежесине каршы келет. Дегенибиз жогорку соттун сол тарабына дал ушул жол белгиси илинип турат. Бардык айдоочулар билгендей, бул жол белгиси илинген тарапка унаалар токтоого тыюу салынган. Ал эми элчинин автоунаасы жай быракат токтоп, кишилерди түшүрүп эле тим болбой бир нече убакытка чейин орун алгандыгы көрүнүп турат. Бирок кадрдан патрулдук милиция кызматкерлеринин автоунаасы менен кошо көрүүгө болот. Бул видеону тарткан жарандын айтымында элчинин автоунаасына патрулдук милиция кызматкерлери келип, айдоочусу менен сүйлөшкөндөн кийин гана кеткен. Баса ВЭФА соода борбору мамлекетке бүгүнгө чейин салыкты жана башка төлөмдөрдү өз убагында төлөп келе жаткандыгын кошумчалады. Осу Ару-Жылдыз 2016 жыл март айынан бери бүгүнкү күнгө чейин саглык жана камсыздандыруу төлөмүн кошкондо 89 миллион 421 миң сом төлөдү.
айткым келет, ай сайын бир да жолу кечиктирбей төлөнөт. Бул иштин аягы кандай чечилет? Жакынкы 10 мартта боло турган жогорку соттун отуруму чекит коет. 2019 жылдын 31 октябрь күнү Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 1995 жылы туулган жаран өз арызы менен кайрылган. Анын билдирүүсүндө аталган шаардын ортосунда жайгашкан компьютердик клубтан белгисиз жаран жабырлануучуга карата күч колдонуп, бычак менен коркутуп, кымбат баадагы уюлдук телефонун жана кассадагы акчаны алып кеткен. Бул жай жогоруда айтып өткөн компьютердик клуб. Видео тасмадан бир колунда спорттук сумка, бир колунда бычак кармаган баланы көрүүгө болот. Бир аз өткөндөн кийин сыртка чыгып барып, бөлмөнүн жарыгын өчүрөт да кийинки бөлмөгө кирет. Тилекке каршы ал жакта видео байкоо орнотулган эмес. Бирок милиция кызматкерлери дал ушул видеонун жардамы менен кылмышка шектүү жаранды шаардан чыгарбай кармашкан. Бул арыздын негизинде ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүү учурунда кылмышка шектүү делген Чүй областынын Сокулук районунун 2001 жылы туулган жараны криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалып, тергөө амалдары азыркы күндө жүргүзүлүүдө. Кармалган жаран 2001 жылы туулган. Буга чейин да башка кылмыштарга шектүү экендиги аныкталууда. Азыркы тапта тергөө амалдары жүрүп, сотко чейинки өндүрүштүк иши башталган. Ысык көл облусу туристтик тармак боюнча алдыда турары талашсыз. Чет элден келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо жана аларга укуктук жактан жардам көрсөтүү өтө олуттуу жагдай. Андыктан эфирибиздин соңку мүнөттөрүндө өткөн жылы түзүлгөн Ысык көл облусундагы туристтик милиция тууралуу көргөзмөкчүбүз. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын ичинде былтыркы 2019 жылдын май айында туристтик милиция түзүлгөн. Бул эми туристтик милициянын түзүлүшүнө эмне себеп болду? Биринчиден, Ысык көл облусунда эс алуучулардын саны абдан көп. Туристтик милиция кызматкерлеринин негизги максаты жогоруда белгиленгендей бул биздин облуска, биздин мамлекетке келген эс алуучулардын биринчиден коопсуздугун камсыз кылуу. Андан кийин эми бияка эс алуучулар келген соң көп эле чет мамлекеттен келишет. Жерди билбейт. Мисалы Ысык көл облусуна келгенде кайсы эс алуучулар каякта жайгашкан, ошого көмөктөшөт, жол көрсөтүп берет. Андан тышкары көп суроолор абдан көп. Ошолордун баарына жардамдарын беришет. Жалпы Ысык көл аймагы боюнча 22 туристтик милиция эмгектенет. Туристтик взводдун командири Өмүрбек Үммөталиев бул кызмат тууралуу кенен айтып берди. Биздин бул туристтик милициянын берки кызматкерлерден айырмасы бул биздики чет элден келген жарандар менен көбүрөөк тыгыз байланышта болушат. Аларга жардам көрсөтүүсү, алардын суроолоруна, муктаж болгон суроолоруна жооп берип, жардамын көргөзүп, биринчиден. Жумушка туристтик милициянын алынганы бул конкурстук негизде алынган. Тил билүүсү боюнча англис тили, түрк тили, ар кайсы тил боюнча. But there are many people, there are many roads. You can't rest there. So here is very wild. And we have mountains in Spain, we have mountains in Alps. Más preguntas, more things. And how are you feeling here yourself? Биздин кызматкерлердин бул ушул капризде иш алып баратуусу боюнча айтсам, эртең мененки саат 8-де, 8:30 бул жерде болушат. Ушул капризде келип, анан бул жерде эки эме бар, көрдүңүздөр өзүңүздөрчү. Ылдыйкы Каракол эмеси, эс алуу жайы. Бул үстү болсо каприз. Эки жака эки каттам бөлүнгөн. Ошо каттамдарга жөө каттамдар менен эме кылышат. Маршруту бар да. Ошо маршрут боюнча иш алып барышат. Бул жерге жөө жүрүшөт. Кечки саат 3:45-4-тө бул канат токтойт. Бул токтойт. Ошол убакта бул келген жарандардын токтоп, алар уже кетишет бул жерден. Ошондо баарын коомдук коопсуз карап коюшуп, баарын узатып коюшуп, анан биздин кызматкерлер ылдый түшүп кетишет.
Туристтик милиция түзүлгөндөн бери чет элдик жарандар тарабынан оор кылмыш фактылары каттала элек. Көл аймагы боюнча туристтик милиция кызматкерлери кышкысында, жайкысында иш алып барат. Себеби ысык көл жайык иштебей, чет элдик конокторго эс алууга өтө ыңгайлуу жай болуп эсептелинет. Буга катар туристтик милиция аркылуу коопсуздукта камсыздалса, жылдан жылга туристтердин саны арбыйт. Андыктан бул кызматты өлкөнүн бардык жагына жайылтуу пландалууда. We have mountains in